урматтуу коллегалар, адамдын башына мындай мүшкүл иш түшкөндө үстүнөн табалап, анын үстүнөн ар кандай акарат сөздөрдү айтканыбыз туура эмес деп ойлойм. Анткени мындай учур ар бирибиздин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Бул тарых эртең эле мындай далилдейт. Дүйнөлүк медиада ушул жазып атат. Парламенттеги негизги бийликтин атаандашын камакка алды деп. Негизи биз терең ойлонгондо парламентаризмди эми куруп баштаганда туулбай атып, туна чөктүрбөшүбүз керек деп ойлойм. Өз колубуз менен парламенттик демократияны биз көчөгө чыгарып бербешибиз керек. Эми баарыбыз ушул акылга келсек, элди дагы ынтымакка чакырсак, урматтуу Абыл Кеңешевич, кеңешип кескен бармак оорубайт деп коет. Баарыбыз ынтымакка келип, эл журтка дагы түшүндүрүп, иштешип, чогуу, акылдашып, депутаттар кепилдикти алсак, ким макул болсо, кол коюп берсе, Текебаевди эркиндикке чыгарууга болобу? Эгер ал сурактан качпайм, Кыргызстандан качпайм деген учурда. Мындай ушундай бир компромисске келсе болобу? Мисалы мен кол коюп берүүгө даярмын. Убакыт токтотуп койгула. Нет, закон запрещает это делать, и на сегодняшний день этот вопрос будет решать следователь. Если следователь посчитает нужным в интересах следствия, чтобы это лицо оставалось задержанным, то он будет оставаться задержанным при подтверждении решения суда. Рахмат. Мен эми кырдаалды бир жөнгө салып, мындай алдын ала маселени тынчтык жолу менен чечсек болобу деген ушундай бир өзүм каалоом айттым да. Кийинки суроом мына Абдулла Юсупов, Рыкунова, Маевский, Модин деп атабыз. Мындай булардан башка дагы бир адамдар ишине турган адамдар барбы мындай көрсөтмө берген? Же жалаң эле ушундай адамдарбы? Уголовно-процессуальный кодекс не предъявляет никаких требований к личности заявителя или свидетеля. Все их свидетельские показания или заявления считаются равными между собой. Рахмат. Эми эл ишине тургандай түзүгүрөөк бирөөлөр дагы арыз жаздыбы деп атпаймынбы? Улуттук намысты жыйыштырып коюп, мындай эки чет өлкөнүн жараны бүтүндөй кыргыз коомун, бийликти, парламентти, элди мындай бүлүк салып койду да. Ушуга жол бербешибиз керек. Бул жерде кеп Текебаевда же башкада эмес. Биз деген жалпы мындай чет өлкөлүк жарандардын бир көрсөтмөсү менен камай берсек, бул жаман прецедент түзүлүп калат бул. Ушуга адат болуп көнүп алабыз. Маевскийди чукул арада кармаш керек. Аны керек болсо персона нон грата деп жаралаш керек.